Картошкадан башка эч нерсе экчү эмес элек. Азыр эми 2 жылдан бери помидор, бадырың, болгарский баардык жакшы нерселер өзүбүздөн чыгып, өзүбүз теплицанын ичине эгип бышырып, жакшы нерселерди алдык да өзүбүзгө. Теплицаны куруу боюнча аз маз кыйынчылыктар болгон менде. Аябай биздин жер шамал болгондуктан ушу шамалда жаба албай кыйналган күндөрүм болду. Анан мына коркуу аябай менде көп болгон да. Муну кантип өстүрө алам, кантип жасай алам деген нерселер менде аябай көп нерселер болду. Бирок аябай аягында жакшы жыйынтыктар менен аяктадым. Бул менин эң сүйүктүү кесибим болуп калды. Бадырыңдарды бир жумада бир жолунан чымын, чиркей, баягы курт кумурскалардан сакташ үчүн өзүм пияздын кабыгынан, калемпирден, чесноктон салып ачытып коюп ошолорду чачып турам жалбырактарына. Тооктун кыгы менен көң уйдун кыгыны баягы отоо чөптөрдү аралаштырып жасап алып ошолорду азыктандырып жатам ошолор менен. Аларды 2 жумада бирден берем. Менде болгон эле азыктандыруучулар ошолор, өзүм жасайм аларды. Ошондой нерселерди өзүм жасап, ден соолукка аябай пайда, табигый нерселер менен азыктандырам буларды. Балдарым үчүн, неберелерим үчүн аябай пайдалуу нерсе экен. Өзүң эгип, өзүң карап, мээнет кылып, анан өзүмдүн ден соолугум үчүн дагы бул аябай пайдалуу экен. Эрте менен эрте туруп, кирип, кыймылы буга жасап, кыймылдарды жасап, ден соолук үчүн дагы аябай пайдалуу жактары бар экен.